саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, мен Адашбаева Дермет, Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясынын вице-президенти. Чоң рахмат. Бүгүнкү тренингде өзүңүзгө кандай маалыматтарды ала алдыңыз? Негизи эле бүгүнкү тренинг юбилейный пландаштыруу жөнүндө болду. Акыркы статистикага караганда, ошол 2009-жылдын статистикасына караганда аборт кылгандардын саны алдагынча өскөндүгүн байкадык. Ал ушул 20-72 кыз, анын ичинде өспүрүм кыздардын саны көбүрөөк экенин байканды. Бул дегенибиз, кээ бир учурда алар боюнда барып калып, ал кокустуктан болот экен, же болбосо зордук зомбулуктан, же башка көйгөйлөрдөн дагы абортко барышат. Аборт бул биринчиден ден соолукка зыян. Кийинки келечегине кандайдыр бир караңгы көзгүсүн, караңгы көлөкөсүн түшүрөт. Ошондуктан негизги маалыматым ушул эң биринчиден юбилейный пландаштыруу бир гана кыздын келечегине эмес, жалпы эле ушул Кыргызстандын келечегине түшүрө турган мындай, кандай башкача айтканда, маселеси, же болбосо эгерде юбилейный пландаштырып алса, анда бул зыян тарабы көбүрөөк болот экен, ошондо түшүндүм. Салам жаңыл, сен менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Эң биринчиден өзүңдү тааныштыра кетсең, жана бүгүнкү иш-чара боюнча кандай маалыматтарды ала алдың, ошол жөнүндө маалымат бере кетсең. Саламатсызбы, менин атым Жаңыл, мен Өз Ата районунун Ратфронт айылынын Динар Мамашат орто мектеби 8 классында окуймун. Бүгүн семинар айда сонун өттү, мага абдан жакты. Көптөгөн жаңы маалыматтарды билгим жана мүмкүнчүлүк болушунча башка курбуларыма бөлүштүрүүгө аракет кылам. Саламатсыздарбы? Мен Сейдахматова Малика, Кыргызстан Кыздар Улуттук Федерациясынын тренери. Бүгүн биз КАПСка келип, өзүбүзгө керектүү так маалыматтарды алдык.